Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар жана муфтият Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын Муфтият Кер YouTube баракчасынын көрүүчүлөрү, ардактуу биздин мекендештер. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте куттуу студиябызда сабырдуулук боюнча сөз кылмакчыбыз. Мынакей акыркы күндөрү бизде коомубузда десек болот, ушул сабырсыздыктын айынан көптөгөн каргашалуу окуялар, өкүнүчтүү окуялар катталып атат. Балким бирөөнүн өмүрүнө зыян келтирген да окуялар болуп атат. Мынакей жол тыгындар болот, үйдө болобу, кайсы жерде болбосо, биз сабырсыздыгыбызды көрсөтүп коюп аткандай болуп атабыз. Мынакей ушул жалпы эле ушул сабырдуулук боюнча бүгүн биз эфирдин жүрүшүн баштап, биздин куттуу студиябызда Кыргызстан мусулман дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн адиси устазыбыз Абубакир ажы Марат уулу келип отурат. Кош келипсиз. Кош көрдүк. Абубакир ажы, мынакей коомчулукта, мындай коомчулуктун десек болот го, сабырсыздыгы бир орун алып аткан учурлар көбөйдү да. Багыл кээде эми үйдө жумуштан баргандан кийин тамак аш албай калса сабырсыз болуп, ачуубуз чыгып кетип атат. Жол талашканда сабырдуу болбой, сабырсыз болуп, ачуубуз чыгып кетип атат. Деги эле ошол сабырдуулук дегенде биз эмнени түшүнүшүбүз керек? Анан биздин шариятыбыз сабырдуулук боюнча өзү эмне дейт? Эң биринчиден Алла субханаху ва таала жаратуучубузга чексиз мактоолорубуз болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттарыбыз болсун. Шариятыбызда сабырдуулук туурасында өтө кенен көп айтылган. Курандын өзүнө карап көрсөк, 90 жерде сабырдуулук туурасында айтылган экен, караңыздар. Кереметтүү Куранда 90 жерде. 90 жеринде айтылган. Ал эми пайгамбарыбыз көптөгөн хадистеринде сабырдуулук туурасында айткан. Жаратуучубуз Аллах Таала бизди жакшы билет. Биздин табиятыбызда кандай сыпаттарыбыз бар. Ошол сыпаттарды биз кантип жөнгө салабыз, кантип тарбиялайбыз, баардыгын жакшы билген зат. Себеби бизди жоктон бар кылып жараткан зат Аллах Таала. Жараткан зат өзүнүн жаратылган нерсесин жакшы билет экен да. Ошондуктан биз жашообузда учурап жаткан сабырсыздыктардын баардыгы келип бир нерсеге барып такалат. Бул бир жападан жалгыз себеби биздин ыйманыбыздын нурунун алсыздыгы. Биз чындыгында азыр аалымдарыбыз, дамлаларыбыз айтып атышат, деп атышат, баардык диний жакшы багыттамаларды көргөзмөлөрдү айтып атышат. Бирок биз угуп атабыз, бирок жүрөгүбүзгө алып келе албай атабыз да биз. Шүгүр, угуп койгонубуз бул өзүнчө бир амал, бирок качан мөмөсүн жыйынтыгын берет, уккандарыбызды жүрөгүбүзгө алып келсек, Кудайдан дуа кылып, амал кылганга жардам бер деп жашообуз, иш жүзүндө жашообузга ишке ашырсак, анан ошол окшогон бири-бирибизди ренжиткен сабырсыздыгыбыздын себептен бирөөлөргө зыян бербей калабыз да биз. Эми сабырдуулук деген эмне? Сабырдуулукту биз кенен туура түшүнүп алышыбыз керек. Аалымдарыбыз сабырдуулук туурасында кенен терең аябай жакшы сөздөрдү айтып берген. Эми биринчи сабырдуулук деген сөздүн өзүн аныктап такташтырып ала турган болсок, сабырдуулук деген сөздүн өзүнүн аныктамасын бир канча көптөгөн аалымдарыбыз ар кандай пикирлер менен түшүндүрүп берген экен. Алардын арасынан экөөсүн ала турган болсок, эки аалымдын пикирин Зуннун аль-Мисри деген чоң олия өткөн, аалым өткөн, ошол аалым түшүндүрүптүр. Сабырдуулук бул дептир. Ат-табауду анил мухалафат дейт. Мааниси Кудай Таалага каршы чыгуудан алыс болуу дейт. Бир. Экинчиси вас-сукуну инда тажарруи гасасил балия. Кыйынчылык келгенде, ошол кыйынчылыктын оорчулугун адам жутуп, сыртына чыгарбоо дептир. Жана да айтып турган изхарул гина инда хулулил факр. Кедейчилик келгенде, жокчулук келгенде, өзүн мен кедей болуп кеттим, мен жаман болуп кеттим деп жарыя кыла бербестен, дартын дастан кыла бербестен, өзүн жакшы абалда, бай абалда алып жүрүүсү деп айткан экен да. Жана имам Саид аль-Журжани деген аалым айтыптыр, сабырдуулук бул дептир. Тарку шаква мин аламил балва ли гайриллах деп айтыптыр. Мунун мааниси арызданууну Алладан башка бирөөгө арызданууну таштоону сабырдуулук деп караңыз. Бул жашоодо кыйынчылыктар келет чындыгында.
кандай кыйынчылыктар кеткен түрлөрүн да азыр айтып беребиз иншалла. Ошол кыйынчылык келгенде кыйынчылыктын адамга жүрөгүнө бере турган бир оорусу болот да. Адам нар жагынан эзилип, сыгылып, кыйналып кетет. Ошол кыйынчылыгын Алладан башка бирөөгө арызданбасаңыз, демек сиз сабырдуу адам болгон болот экенсиз да. Демек бул улуу аалымдын, олиянын түшүндүрмөсүнөн биз билсек болот дейт. Демек арыздануу менен сабырдуулук кылуу бул бири-бирине каршы келбейт экен. Бир гана арызданууну биз чыныгы ээсине бурушубуз керек экен да. Арызданууну биз бир гана Аллага айтышыбыз керек. Кандай кыйынчылык келбесин, Аллага биз бүт бардыгын айтып арызданышыбыз керек. Караңыз. Бир аалым олиянын сонун сөзү бар экен. Бир адамга барып алып, бул жашоодо кыйынчылыктарды, оорчулуктарын, жашоонун кыйынчылыгын айтып арызданыптыр да. Анан бул жактагы аалым карап туруп айтыптыр: баланча" дептир, "Аташку ман ярхамук ила ман ла ярхамука" деп айткан экен да. Сен сага мээримдүү болгон зат Алла Тааланы дептир, сага мээримдүүлүк көргөзбөгөн бирөөгө арызданып атасың деп айтыптыр да, караңыз. Анан бир ыр окуду дейт, ошол жерде окуп которуп берип коеюн. Жакшы болот. Момдай дейт. Анан ошол сөздү айтыптыр, бул ырды окуп койгон экен да. Ва иза аратка балиятун фасбир лаха сабрул карими фа иннаху бика а'ламу дейт. Эгерде сага бул жашоодо бир кыйынчылык келип калса дейт, кыйынчылыктын кайсын түрүнөн болбосун, келип калса, сен ага жакшы берешен адамдардын сабырдуулугуна сен сабырдуулук кыл дептир. Себеби ал кыйынчылыкты берип жаткан зат сен жакшы билет дептир да, караңыз. Берүүчү ким? Берүүчү Аллах да бул жашоодо кыйынчылыкты. Берген дагы Аллах, кыйынчылыкты көтөргөн дагы Аллах. Ошол Аллах Таала сен жакшы билет дептир. Ва иза шакаута ила ибни адама иннама ташкур рахима ила аллади ла ярхаму деп айткан экен да. Эгерде сен бир адам баласына арыздана турган болсоң дептир, сен аябай сага мээримдүү, боорукер болгон зат Аллах Тааланы сага мээримдүүлүк көргөзбөгөн бирөөгө арызданган болосуң деп ыр окуп койгон экен да, караңыздар. Алла субханаху ва таалага демек биз арыздануубуз бул туура эле нерсе. Бир ката жери Алладан башка арызданбашыбыз керек экен да биз. Мени минтип койду, тигинти ооруп атам, же кыйынчылык болуп калды, момундай тигиндей болуп калды дегениңиздин артында ушундай сөз жатат экен. Алла мени ушундай кылып коюп атат. Алла ушундай кылып коюп, Алла Таала ката иш кылып коюп атат деп бир махлукка арызданган болуп калат экенсиз да, карасаңыз. Себеби кыйынчылыктын артында момун адамга кандайдыр бир кыйынчылык келсе, сөзсүз анын артында жакшылык бар. Аны иншалла могул сабагыбыздын уланысында биз иншалла таала айтып беребиз. Негизинен мен ушул суроону берейин деп турдум эле, бирок сиз учкай кеп салып калдыңыз. Деги эле биз сабырдуулукту канчага бөлүп карасак болот негизинен? Өтө сонун сабырдуулук темасын ачып бере турган аябай сонун суроо бердиңиз. Алла ыраазы болсун. Сабырдуулук аалымдарыбыз бул жашоого карап, мусулман адамдын, негизи эле адам баласынын жашоосуна карап сабырдуулукту 3кө бөлүп беришет. Ошол 3 тармакта биз сабырдуу болсок, Аллах Тааланын алдында сабырдуу деген адамдар катарына кошулабыз иншалла. Биринчиси ас-сабру аля таат дейт. Биринчиси ибадаттарга болгон сабырдуулук. Азыр санап айтып берейин, ар биринин өзүнө кенен токтолуп берем иншалла. Биринчи ибадаттарга болгон сабырдуулук, экинчиси күнөөлөргө болгон сабырдуулук. Ибадаттарды кылуу оор. Ошого адам сабырдуу болуш керек. Ошондой эле күнөөдөн тыйылуу дагы оор. Буга дагы сабырдуу болуш керек. Үчүнчүсү бул жашоодо келген кыйынчылыктарга. Буга сабыр кылуу бул дагы оор. Ушул 3 жаатта, 3 тармакта жашообузду сабыр кылган болсок, иншалла биз уткан болобуз. Эми чекеден токтолуп кетсек, ибадатка сабыр кылуу бул аябай бизге зарыл болгон нерсе. Себеби Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде айтат, пайгамбар хадистеринде айтат, адам ибадатты так аткарып, туура жолдо өзүнө дагы пайда жеткирип, өзүнө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө дагы жүрөгүнөн илинип кааласа, бул адамга сөзсүз кыйынчылык келет экен да, караңыз. Кур'анда Алла субханаху ва таала Лукман Хакимдин данышман, бизде Улукман деп айтылат. Лукман Хакимдин аябай сонун данышман сөздөрү бар. Ошол сөздөрү бизге пайдалуу болгондуктан Алла Таала Лукман сүрөсүн түшүргөн атайын. Биз сүрөнүн атын Лукман деп атап, ошол сүрөдө Лукман Хаким баласына кандай учкай макыл сөздөрдү айткан бизге айтып берген. Ошол сөздөрдүн биринде айтат: "Астайду билла, я бунайя" дейт. Балакайым дейт.
Я бунайя акимис салата. Намазды тургуз, намазыңды окугун. Ва'мур бил ма'руф ванха анил мункар. Жакшылыкка буйругун, жамандыктан тыйгын. Васбир ала ма асабак. Сага жеткен кыйынчылыкка сабыр кылгын деп осият берген экен да, караңыз. Намаз окуңуз бул өзүңүзгө кылган ибадатыңыз. Ал эми мусулман адам өзү болсо болду эмес. Мусулман адам өзүн ойлогондой бирөөнү дагы ойлойт. Жада калса өзүн артка коюп туруп кээ бир учурларда башка бирөөнүн өзүнүн алдын жогору коет. Себеби Алла субханаху ва таала менен мамиле кылат да бул мусулман адам. Кудайды карап туруп мамиле кылган адам болот. Намаз окуйт, ошол жакшылыктарга бирөөлөрдү чакырат, жамандыктан тыят, ошонун артынан сөзсүз кыйынчылык келет экен да. Ошон үчүн Лукман Хаким айткан экен бул аяттын акырында сага жеткен кыйынчылыкка сабыр кыл деп айткан экен да. Себеби адамдарды сиз жакшылыкка чакырсаңыз, жамандыктан кайтарсаңыз, адамдардан сөзсүз бир кайчы туура эмес пикирлерди угат экенсиз. Сен өзүңдү бил, мен менен ишиң эмне сенин, сен өзүң билип алсаң болду деп сөзсүз кыйынчылыктарды адамдан кыйынчылыкка жетет экен да адамчы. Ошол нерселерге сабыр кылган абалда жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтара берет, Алла таала сообун көп эселеп бере берет экен да. Алла таала ошондой эле Аср сүрөсүндө айтып койгон экен. Астаиду билла вал аср дейт. Аср сүрөсүндө Алла таала аср убактысына ант ичем дейт, асрга. Иннал инсана лафи хуср. Адамдардын бардыгы жоготууда дейт. Туура эмес жолдо адашууда, жоготууда. Иллаллазина, бир гана ошол 4 сыпаттуу адам бар дейт. Ошол 4 сыпатты кайсыл адам топтосо өзүнө, мына ошол адам жоготуудан, адашуудан чыгат дейт. Бул адашууда эмес, бул адам ийгиликте деп айтат да. Ал 4 сыпаттуунун биринчиси иллаллазина аману, ыйман келтиргендер. Ва амилу салихат, жакшы амалдарды кылгандар. Ва тавасау бил хакки, акыйкатка бири-бирин чакыргандар. Туура жолдо бололу. Алланын алдына бара турган күнүбүздү эстеп туруп жашайлы деп бири-бирин акыйкатка чакырып турушат экен да. Динге, Куранга, хадиске туура жолго чакырып турушат. Эми төртүнчүсү караңыз, ушул 3 амалды кылган адам сөзсүз кыйынчылык келет экен да. Төртүнчүсү ва тавасау бис сабр, бири-бирин сабырдуулукка осият кылат дейт, караңыз. Ушул 3 ишти аткарган адамга сөзсүз кыйынчылык келет. Адам ойлобош керек да. Мен адамдарга кызмат кылып, адамдарга жакшылык каалаган адам жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарат. Ошо адамдарга жакшылык каалаган адам өзүн ошол оор жолго өзүн салат экен да. Өзүн ойлогон адам бирөө жөнүндө ойлобойт. Өз болсо болду, бирөөдөн жаман сөз угуп олтурамы дейт дагы өзүн ойлоп кете берет. Бул адам туура эмес. Адам өзүн туура жолго салгандан кийин башка бирөөнүн туура жолго түшүшүнө себепчи болуш керек. Ошондуктан сөзсүз сабырдуулук зарыл болот экен. Демек булардын бардыгы ибадаттарда болгон сабырдуулук экен. Ибадатка биз сабырдуу болушубуз зарыл экен, караңыз. Ал эми экинчиси күнөөлөргө болгон сабыр. Адамдын напсиси бар. Аны мындай тукуруп турган, аны козготуп турган шайтан душманыбыз бар. Бул шайтан биригип адамды күнөөлөргө кызыктырып турат. Ошол күнөө кылууну каалаган убакытта адам эмне кылыш керек? Өзүн кармап, жылуулап, напсисин сактап, сабырдуулук кылыш керек. Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде бул туурасында айтат: Астаиду билла. Астаиду билла. Код афлаха ман тазакка дейт. Өзүн напсисин жылуулап, напсисин каалоолорун аткарбастан сабырдуулук кылып, өзүн карманган адам, напсисин тарбиялаган адам чындыгында ийгиликке жетти деп айтат. Ва закара расма раббихи фасалла. Роббисин зикир кылып, намаз окуган адам ийгиликке жетти деп айтат, караңыз. Алла субханаху ва таала башка аятта айтат: Астаиду билла. Ва амма ман хафа мақама раббихи. Ал эми ким Роббисинин алдында эртең мен турамын деп корксо дейт. Жана ва нахан нафса анил хава. Напсисин жаман каалоолорунун азгырыктарынан тыйса дейт. Фа иннал жанната хиял мауа дейт. Бул адамдын бара турган жери, жайы бул бейиш болот деп айтат Алла таала. Караңыз. Напсисин жаман күнөөлөрдөн тыюу. Ал эми үчүнчүсү сабырдуулук бул жашоодо адамга келген кыйынчылыктарга сабыр кылуу. Бул жашоо кыйынчылык жашоосу. Бул жашоо сыноо жашоосу. Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде Алла таала айтат: Астаиду билла. Анкабут сүрөсүнүн ушул аяттар менен баштайт. Астаиду билла. Алиф лам мим. Ахасибан насу ай ютраку ай якулу аманна ва хум ла юфтанун. Мунун мааниси адамдар ойлойбу дейт. Мусулман адамдар, момун адамдар ойлойбу дейт.
Бул жашоодо мен ыйман келтирдим деп коюп, кыйынчылык келбейт, мен сыналбаймын деп ойлойбу дейт Аллах Таала. Жок, андай эмес экен. Момун болгондон кийин дагы Аллах Таала сынаш үчүн сыноолорду бере берет экен да бизге. Караңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга, пайгамбарыбызга башка пайгамбар, сахаба, табииндерге кыйынчылык келип атпайбы? Караңыз. Эң улуу адамдарга кыйынчылык келип атат. Демек бизге окшогон жөнөкөй карапайым адамдарга анық кыйынчылык келет. Алла субханаху ва таала кыйынчылыктарды берет. Эмне үчүн? Даражаңызды көтөрүү үчүн, күнөөңүздү кечирүү үчүн кыйынчылык берет экен да. Караңыз. Бул жашоодо Алла Таала кандай кыйынчылыктарды берет? Алла Кур'анда баяндап койгон, астайду билла, кыйынчылыктар ар кандай абалда келиши мүмкүн экен. Алла Кур'анда айтат, астайду билла, ла тублаунна фи амваликум ва анфусикум дейт. Силер мал байлыгыңарда дагы сыналасыңар дейт, жана жаныңарда дагы сыналасыңар дейт. Кыйынчылык келип, оору келет, же жакын туугандарыңыз өтүп кетүүсү менен. Башка аятта айтат, астайду билла, Алла субханаху ва таала айтат, силерге дейт, «Вала набулуаннакум бишайин минал хауф» дейт. Биз силерди анық сынайбыз дейт. Бишайин минал хауф, коркуу менен, вал жу, ачкачылык менен, ва нақсин минал амвали вал анфуси ва самарат, мал байлыгыңарды кемитүү менен дейт. Жана жаныңарды кемитүү менен, жана мөмө жемиштериңерди кемитүү менен биз сынайбыз дейт Аллах Таала. Ва башшири сабирин, сабырдууларды сүйүнчүлө дейт Аллах Таала. Алар кандай сабырдуулар? Аллазина иза асабатхум мусибатун. Аларга жогоруда аятта айтылган кыйынчылыктардын, сыноолордун кайсыл түрү келбесин, сабырдуу адамдар айтышат экен. Иза асабатхум мусибатун қалу инна лиллахи ва инна илейхи ражиун дейт. Бардыгыбыз Алланыкыбыз, бардыгыбыз Алла Таалага кайтабыз деп туруп ушуну айтышат экен да. Караңыз. Инна лиллахи ва инна илейхи ражиун дегенди биз ойлоп албашыбыз керек, жакыныбыз өлгөндө гана айтабыз депчи. Бул дуа жакыныңыз өлгөндө кыйынчылык, мусибат болот, андан башка кыйынчылыктар келгенде дагы айтыла турган дуа өз чындыгында. Ушул дуаны айтып, жүрөгүнөн ишенсе, Алланыкы деп, берген дагы Алла, алган дагы Алла. Ишен ушул дуаны айтып, жүрөгүнөн ишенсе, Алла Таала айтат, улаика, Алла Таала мындай адамдарга дейт, салавату мин роббихим ва рахма. Роббисинин жакшылыктары болот, жана кечирими болот, Алла Таала айткан экен. Караңыздар. Ушул 3 тармакта биз сабырдуулукту бекем кармансак, иншалла, Алла субханаху ва тааланын мээримине бөлөнөбүз. Инсанды сынады, эми инсанга бериле турган белектер боюнча дагы айтпасак болбойт. Ушул сабырдуу болду адам эми кандай бир белектерди күтсө болот? Ошону менен биз эфирибизди жыйынтыктайлы. Сабырдуулукка берилген белектер аябай көп. Кыскача санап айтып берейин. Биринчиси, жана жогоруда айткандай, сөзүбүздүн 90 жерде сабыр туурасында Алла баяндаган экен. Кээ бир жерлеринде Алла өзү түз буйруган экен, васбиру, сабырдуулук кылгыла деп. Кээ бир жерде Алла Таала сабырдуулар менен мен биргемин деп айткан экен. Аллаху ма'a сабирин. Алла мен биргемин деп айткан экен да. Караңыз. Кээ бир аяттарда инналлаха юхиббу сабирин. Алла Таала сабырларды сүйөт деп айткан экен. Алланын сүйүүсүнө ээ болот экен. Ал эми башка аяттарда Алла Таала айтат, асайду билла, алым олиялар бийик даражага сабырдуулук себебинен гана жеткен болот экен да. Караңыз. Ошол даражага, улуу даражага жетүү үчүн адам сабырдуу болуш керек экен. Ал эми хадисте пайгамбарыбыз айтат, адамга кыйынчылык келет дейт. Жада калса дейт, бутуна кирген тикенек үчүн дагы сабыр кылса дейт, бул адамдын Алла Таала бардык күнөөсүн кечирип коет дейт. Ал эми башка аятта айтат, Алла Тааланын алдында бенденин бир даражасы болот экен. Ал даражага жетүү үчүн Алла Таала кыйынчылык берет экен, ал адам сабыр кылат, анан ошол сабырлык себептен ал ошол даражага Алла Таала жеткирип коет экен. Сабырдуулук канчага бөлүнөт? Адам кандай бир сыноолор менен сыналат? Абдан керемет айтып бердиңиз да. Эми ушунча берилген сыноонун мөмөсү кандай, жемиши кандай болот? Алла Таала сабыр кылган адамга кандай белектерди ыйгарат? Аябай жакшы суроо бердиңиз. Адам баласына белектерин айтып берсеңиз, анан ошол амалды кызыгып аткарат экен да. Караңыз. Себеби адам баласы пайданы көздөчү болот да, чындыгында. Адам баласына пайдасын айтсаңыз, ошондой кылышым керек экен деп туруп, анан адамга мындайсканда түрткү мотивация болот да артынан. Алла субханаху таала бизди жакшы билет. Ошондуктан Кур'анда, пайгамбар хадисте аябай сабырдуулуктун белектерин, мөмөлөрүн, жемиштерин айтып берген. Катарынан санап айтып берип койсок,
сөзүбүздүн башында айткандай, Алла субханаху ва таала сабырдуулук туурасында 90 жерде баяндаган экен. Bir жерде Алла субханаху ва таала түз өзү буйрук берген экен. Вастаину биллахи васбиру. Алладан гана жардам сурагыла жана сабырдуу болгула деп Алла таала өзү түз буйруган экен кээ бир жерлерде. Ал эми кээ бир жерлерде Алла субханаху ва таала сабырдууларды мен сүйөмүн деп айткан экен. Стаиду билла валлаху юхиббу сабирин. Алла таала сабырдууларды сүйөт деп айткан экен да, караңыз. Алла субханаху ва таала бендесин сүйүп калса адам кандай бактылуу болот. Сүйгөнүн азаптабайт экен да, караңыз. Алла субханаху ва таала сүйүп калса, Алла сизди эртең азапка салбайт сизди. Жан чыгып аткан убакытта, капкараңгы мүрзөгө кирген убакытта, кыямат кайым күндө, эртең дозокто Алла азаптабайт сизди. Алла таала сизди сүйөт да, караңыз. Бул жашоодо эле сүйгөнүнө кандай мамиле кылат? Сүйгөн кыйынчылыкка түшүшүн каалабайт чындыгындачы. Алла таала сизди сүйүүсүн кааласаңыз, сабырдуу болушуңуз зарыл экен да, караңыз. Кийинки белек Алла таала айтат, Асайду билла, инналлаха мa'ас сабирин. Чындыгында Алла таала сабырдуулар менен бирге дейт. Алла субханаху ва таала өзү бирге болсо сиз менен, бүт бардык ишиңиз сиздин пайдаңызга гана болот экен да, караңыз. Аллах маият деген мааниси арабча кыргызча которулганда бирге болуу деп которулат. Алла таала эмнеси менен бирге болот? Жардамы менен, коргоосу менен, күнөөңүздү кечирүүсү менен бардык абалыңыз Алла таала бирге болот экен да, караңыз. Ката жолдо кетип атсаң Алла таала торого түшкөнгө себептерди Алла таала берип коет. Кыскасы Алла субханаху ва таала бирге болуунун бүт ошол белегин сизге берет экен, караңыз. Кийинки белеги Алла субханаху ва таала сабырдууларга эсепсиз Алла таала сообун берет экен. Башка амалдарды эсептеле турган болсо сообу, ал эми сабырдууларга эсеп тараза коюлбайт экен, караңыз. Алла Куранда айтат, Сайду билла, иннама юваффа сабируна ажрухум бигайри хисаб деген экен да. Чындыгында сабырдуулар сообун, ажырын эсепсиз алышат деп айткан экен да, караңыз. Алла субханаху ва таала эсептебестен берет экен сообуңузду. Эгерде бул кыска жашоодо, убактылуу, сыноо жашоодо сабырдуу болуп койгон болсоңуз, караңыз. Аллах таала ошол өзүнүн сүйүктүү бирге болгон сабырлардын катарына кошкон болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерин карап көрө турган болсок, сабырдуулуктун ошол дагы мөмөлөрү, пайдалар айтылат. Хадистердин биринде айтылат: "Ма у'тия ахадун хайран ва ауса минас сабр" дейт. Эч бир адам сабырдуулуктан дагы жакшыраак жана анан дагы кененирээк, сонунураак белек берилген эмес эч кимге дейт. Алла берген белектердин арасынан эң улууларынын бири бул сабырдуулук экен да, караңыз. Дагы башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Адам баласынын Алланын алдында бир даражасы болот" дейт. Ал даражага адам амал кылып жете албай калат экен да. Аллах таала бул жашоодо бир кыйынчылык берет экен. Ал адам, мусулман адам ошол кыйынчылыкка сабыр кылып чыдаса дейт, ошол даража Алла таала көтөрүп коет экен, караңыз. Даражаңыздын көтөрүлүүсүнө Алла таала себеп кылат экен да, сиздин сабырдуулугуңузду. Башка хадистерде дагы айтылат: "Ажабан ли амрил муъмин" дейт. Момун адамдын иши аябай таң калыштуу дейт да пайгамбарыбыз. Кандай таң калыштуу? Момун адамдын кылган ишинин бардыгы бул адамга момун адамга жакшы болуп пайдасына эсептелип кете берет экен да. Ал эми бул жакшылык момун адамдан башкага берилбейт дейт. Fa in asabatu sarra shakara fakana khayran lahu дейт. Адамга бул жашоодо жакшылык берилсе, бир белек сүйүнүч келсе, Алла шүгүр айтат экен да, караңыз. Кандай жакшылык келсе, мен кыйындыгымдан, мен себептен эмес, Алла берди деп түшүнүп, ошого шүгүр айтса, Алла буга дагы сооп жаза берет экен. Тескерисинче, кыйынчылык келсе, мусулман адам сабыр кылып койсо, буга дагы сооп жазыла берет экен да, караңыз. Сиздин жашооңуз момун адамдын сооптон бош болбойт экен да. Бул мусулман адамдын ушундай абал аябай таң калыштуу экен да, пайгамбарыбыз айткан экен. Башка хадисте айтат, мусулман адамга дейт пайгамбарыбыз, гам, кайгы, кыйынчылык, кандай түрдөгү мусибаттар келбесин дейт. Жада калса дейт, бутуна сайылган кичинекей тикенек себептен дагы Алла күнөөсүн кечирип кое берет дейт да. Мусулман болсоңуз шарты, мусулман момун болуңуз, кандай кыйынчылык келсин, күнөөңүз кечирип кете берет экен, караңыз. Алла субханаху ва таала караңыз, ушунчалык бендесине соопторду, белектерди эсепсиз берүүгө даяр да. Берүүгө даяр,
Бизден эмне талап кылынат? Бизден талап кылынган нерсе бул Алла Куранда буйруп койгон, пайгамбар хадисте кызыктырып койгон амалга умтулуңуз, аракет кылып коюңуз. Аллах Таала бере берет, караңыз. Аракет кылып койсоңуз берекет Алладан. Аракетке берекет деген жакшынакай кыргыздарда сөз бар. Аннык бул сөз туура сөз. Аракет кылып умтулуп коюңуз, Алла берекесин берип, сизди иншалла сабырдуулардын катарына кошуп коет Аллах Таала. Абдан сонун. Анан эми мынакей сабырдуулукка инсан чакырылды, сабырдуулукка кылды адам, жемишин алды. Эми сабырдуулуктун деңгээли кандай болуш керек? Деңгээли барбы? Сабырдуулук кылуунун да деңгээли бар экен чындыгында. Бардык адамдын сабырдуулугу бир даражада болбойт экен. Алымдар сабырдуулукту 3 деңгээлге бөлүп карашат экен. Жалпылай алганда, биринчиси бул жалпы адамдардын сабырдуулугу дейт. Экинчиси бул өзгөчө адамдардын сабырдуулугу, үчүнчүсү бул өзгөчөлөрдүн арасынан дагы өзгөчөлөрдүн сабырдуулугу дейт. Бул 3 категорияны кандай кылып биз мекендештерибизге түшүнүктүүрөөк кылып айтып берсек болот? Алымдарыбыздын айтканына карата түшүндүрүп берип койсок, жөнөкөй адамдардын сабырдуулугу бул күнөө ишке сабырдуулук кылат экен. Күнөө иш напсысы кылгысы келе турган убагында тыйылып коет экен да. Жана ибадат кылып атып, намаз окуп атып, мисалы кээде напсысы укта дейт, ыйман айтат, кой багымда окуп кой дейт. Ошол маалда сабырдуулук кылып кой деп туруп, даарат алып намаз окуп коет. Бул ибадаттарга сабыр болгон болот да. Бул эң мындай айтканда сабырдуулук албетте жогоруда айтылган аят хадистердеги белгилер буга дагы берилет. Бул бирок сабырдуулуктун бул биринчи даражасы экен да бул. Бул карапайым жалпы адамдардын сабырдуулугу дейт. Экинчи сабырдуулук бул адам бул жашоодо болушунча Аллах Таалага жакындаганга аракет кылыш керек да. Напсысы менен каршы күрөшүп, ошол Аллага жакындоонун жолдору бар. Алымдар, олияларыбыз Аллага бенде адам кантип жакындайт, ошонун жолдорун түзүп берген. Ошол жакындоодогу жолдордо кылына турган бир канча көп амалдар бар да. Парыздар, күнөө, арам иштер эле эмес. Ылдыйкы даражада адам фарздарга аткарат, аракет кылат, күнөөдөн тыйыл арамдар. Ал эми Аллага жакындоону дагы көбүрөөк Алланы тааныйм деген адамга парыздардан кошумча нафилдер жүктөлө баштайт. Арам эле эмес, макрух, ушул ишти кылбай койгонуң жакшы деген амалдар бул адамга тыйыла баштайт. Мына ошондой нерселерге дагы сабыр кылып баштайт эми караңыз. Себеби мисал катары айтышат, бир алым айтат дейт. Мисалы жардын кырына барсаңыз ылдыйга түшүп кетесиз да. Мен дейт, жардын кырына дагы барбаймын, жардын кырына эмес, бир канча метр жакына алыстап турамын дейт да. Неге? Себеби ал жака барсам түшүп кетүүм ыктымал болгондугу үчүн дейт. Түшүп кетиш анык эмес, бирок ыктымал болгон жерлерден дагы кээ бир адамдар өзүн сактайт да. Күмөндүү иштерден адам өзүн сактайт. Мына ушундай нерселерге дагы адам сабырдуу кылса, бул өзгөчө адамдардын сабыры экен. Караңыз, кээ бир сөз болот, айтып койсоңуз күнөө эмес. Бирок айтпай койгонуңуз жакшы болот да. Ошол абалда адам өзүн сабыр кылат экен дагы, ошол сөздү дагы айтпай коет экен да, караңыз. Бул өзгөчөлөрдүн сабыры дейт. Ал эми эң жогорку хас сабры, хасатил хаса деп айтылат. Өзгөчөлөрдүн арасынан дагы өзгөчөлөрдүн сабырдуулугу бул адам азыркы айтканда экинчи даражадагы адамдар напсисине каршы күрөшө берип, напсисин тарбиялай берип, нафил ибадаттар менен кооздой берип, адамдар Алла Таалага жетет экен да. Аллага адам жетсе, Алла субханаху ва таала бендесине көп сырларды ачып берет экен, караңыз. Көптөгөн сырларды ачып берет, кээ бир физикалык закондорду бул бендесине баш ийдирип коет. Биз олиялардын кереметтери деп айтабыз го. Ошогон нерселерди Алла субханаху ва таала ачып берип коет. Бул жогорку адам Алла Таала ачып койгон нерселерди башка бирөөлөргө айтпай сабырдуулук кылат экен да, караңыз. Себеби алымдар айтышат, адамдардын акылы жете турган деңгээлде сүйлөгүлө дейт. Адамдардын акылы жетпеген сөздөрдү сүйлөп койсоңуз, адамдар бул динде эле туура эмес турбайбы? Көрүнгөн сөздөр айтыла бере турбай деп ойлоп калат экен да. Себеби даражага жете элек. Алым ошол олиялар, булар көргөн нерселерин айтпастан адам сабыр кылып баштайт экен да. Алла Тааладан алган аябай улуу белектерди ар кимге айтпай сабырдуу кылышка туура келип калат экен.
Бул өзгөчөлөрдүн өзгө алардын арасынан өзгөчөлөрдүн да сабырдуулугу болуп эсептелет экен. Негизинен абдан жакшы айттыңыз. Ушул сиз айткан суроодон эле бир учка бир суроо жаралып калды да. Мынакей сабырдуулук кылды, ушундай сабырдуулуктун туу чокусуна берди. Анан ошондой улуу инсандардан дейличи кандай окуялар бар? Мисал келтирсек болобу? Албетте мисал келтирсек болот. Мисалды сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдан баштасак болот. Пайгамбарыбыздын жашоосу сабырдуулукка толо. Себеби бүт сахаба, табиин, алым, олиялардын ээрчиген адам бул пайгамбарыбыз болот. Сабырдуулукту пайгамбарыбыздын жашоосунан биз үйрөнүп алабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам окуясынан бир элес билебиз, пайгамбарыбыз Мекке доорунда Таиф деген чоң шаарга адамдары динге чакырганы барган. Ал Таифтин улуу чоң адамдары акылсыздык кылып пайгамбарыбыздын сөзүн укпастан аябай оор сөздөрдү айткан. Сенден башка Кудай Таала пайгамбар таппай калдыбы деген, сенден башка адамды деген. Ойлогон адам аябай оор сөз да бул. Анан айтат, сен даражаң жогору болсо дейт, кээ бир айтат, мен сен менен сүйлөшө албайм дейт. Сен даражаң ылдый болсо, мен адамдар сендей менен сүйлөшсөң татыксызсың дейт да. Ошогон аябай жүрөктү тиле турган, адамдын зээнин кейите турган, мындайча айтканда духун түшүрө турган сөздөрдү угат. Анан жөн-жөнөтпөй акылы кемтиктерди, жаш балдарды кесек менен аттырып, кубалап таш борон кылып жөнөтүп берет. Шаардан чыгарып таштайт. Ошончолук кыйынчылыктар болсо дагы пайгамбарыбыз чыдап чыгат шаардан. Чыкканда Аллах Таала көрүп турат бардыгын, периштелердин тоолордун периштелерин жөнөтөт. Периште келет дагы мен тоолордун периштесимин дейт. Дуа кылыңыз, эки акшабайын дейт, эки тоону, зоону мен бастырып коеюн дейт. Бул Таиф шаары мен жок кылып коеюн дейт да. Пайгамбарыбыз сабырдуулук кылат, караңыз. Пайгамбар ушунчал бийик деңгээлде сабырдуулук кылат дагы айтат, жок дейт. Мен бул коомдун урпагынан мусулман момундар чыгуусун үмүт кыламын дейт. Бул аябай улуу сабыр, караңыз. Ошондой эле пайгамбар Мединадан Меккеге көчкөндө пайгамбарыбыздын өзүн өлтүрөбүз деген сахабаларын жанчыдагы кыйынчылыктар менен кыйнаган Меккенин элин дагы сабырдуулук кылып кечирип койгон. Ушул эки окуямен токтолойлук, болсо окуялар көп. Ал эми сахабалардын арасынан аябай окуялар көп. Көптөгөн нерселерге сабырдуулук кылышкан. Ал эми имам Малик рахимахуллахтун, бул Малики мазхабынын башчысы, окуясы айтылат. Бул сабак берип жатып шакирттерине пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин айтып берип жатып, хадис айтып жатып ортосунда аары дейт. 16 жолу жонун чаккан дейт. 16 жолу жонун чагат. Ушунчалык кыйналгандыктан, караңыз, бир жол чакса эмне болуп кетебиз биз? Ушунчалык катуу чакканда өңү кызарып, ушундай татарып кыйналса дагы, мен пайгамбарыбыздын сөзүн, хадисин мен бөлбөйүн деп, хадис аягына чыкканга чейин сабыр кылып отура берген экен да, караңыз. Пайгамбарыбызга болгон сүйүү, пайгамбарыбыздын хадис сөзүнө болгон сүйүү, урмат көргөзүү иретинде сабырдуулук кылган дейт, караңыз. Аябай бул улуу даражадагы сабырлык болуп эсептелет. Ошондой эле пайгамбардын урпагынан чыккан Жафар Содик деп дагы айтылат кээ бир риваяттарда, варианттарда. Ал ошол кызматчы аялы жолдо келе жатып, колунда чөгүн бар болот. Чалынып кетет дагы, ошол колундагы чөгүндө кайнак суу бар болот. Ошол кожоюнунун кичинекей сон наристе уулун чалынып кетет дагы, колундагы кайнак суу төгүлүп, баласы үстүнө төгүлөт дагы, бала өлүп калат ошол жерде. Кожоюнун баласын эмне кылып өлтүрүп алат. Күм аял, кул аял. Ушунчалык жанагы атасы көрүп ачуусу чыгат. Аябай катуу ачуусу чыкканда, ачуу чыгуу биздин табиятыбызда бар. Ошон үчүн биз ачууну басканга буйрулганбыз да биз. Жок нерсе болсо эмнеге сабырлыкка биз буйрулбак элек да? Бар нерсени тыйганга биз буйрулабыз. Анан ушунча ачуусу чыкканда жанагы күң аял, кул аял аят окуйт. Илгери караңыз, илгери кул аялдар да хафиза болгон экен да, караңыз. Азыр кул эмес, убактысы бош, бар илим алса, ошолор да динге кызыкпастан Куран жатуудон эригип атышпайбы, жалкоолонуп.
илгери кожоюнун кызматын кылып болсо дагы алыма хафиза боло берген экен да. Ошол аял аят окуйт. Сайду билла вал казиминал гайз. Ачуусун жуткандар деп Алла Таала Куранда айткан жакшы адамдардын сыпатын окуйт. Жанакы Жафар Садик аятты угары менен дароо токтойт дагы айтат, мен ачууму жуттум деп сабыр кылат, караңыз. Сабырлык бул ачууну жутуу да бул. Ачууму жуттум, сабыр кылдым дейт. Кийинки аятты окуйт. Вал афина анин нас. Адамдарды кечирет, жакшы адамдар деген аятты окуйт. Жанакы улуу алым мен сени кечирдим дейт, дароо. Үчүнчү аятты окуйт. Аят муландысын. Аллаху юхиббул мухсинин. Алла жакшылык кылгандарды, ихсан кылгандарды жакшы көрөт деген аятты окуп коет. Жанакы Жафар Садик мен сени Аллах үчүн эркиндикке чыгардым дейт. Эркин бошсун, кете бер дейт. Караңыз сабырдуулуктун улуу деңгээлдеги даражасын караңыз. Жашоо алым олиялардын, пайгамбарлардын жашоосу сабырдуулук менен окуялар толтура. Бул окуяларды уккан сайын адамга сабырдуулук кылууга кызыгуу пайда болот. Ошондо ошон үчүн ошол окуяларды, китептерден, алымдардан көп укканга аракет кылсак аябай жакшы болот. Негизинен эми бүгүн абдан бир кызыктуу эфир болду. Анан менде мындай бир суроо туулуп атат. Инсан жөнөкөй нерселерден эле баягы сабырсыз экенибизди көрсөтүп коет атпайбызбы? Кээде баягы эми жумуштан чарчап барасың, үйгө курсаң ач барат. Анан ошол убакта тамак жасалбай калган болот, үйлөр жыйналбай калган болот. Анан чарчап ачка болуп барган эркек кээде сабырсыздыгын ошол жерден көрсөтүп берген учурлар көп да. Туура. Анан ошол учурда балким аял деле баягы үйгө барганда балдар ойноп, үйлөр чачык болот, башка болот дегендейчи. Анан көп эле учурларда мынакей жол тыгындары болуп атат бүгүнкү күндө. Ошол жерден бири-бирине жанагынтип сигналдарды басып, сабырсыздыгын көрсөтүп, же болбосо өтүп кетип, баягы күтпөй, баягы жол тыгында келаткан адамдардын дагы урматы бар. Ошол жерден сабырсыздык көрсөтүп, каршы тилкеге чыгып кетип атат. Деги эле ушундай учурларда адам эмне кылыш керек? Бул жашообуздагы болгон көйгөйлөр чындыгында. Аллах Таала бизди баардыгыбызды сактасын мындай сабырсыздыктардан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисине байлап туруп жооп берсек жакшы болот. Пайгамбарыбыз алейхи салам күндөн бирине жолдо бара жатып, мүрзөнүн жанынан өтөт. Мүрзөнүн жанынан өтүп бара жатса, бир аялдын жакыны кайтыш болуп көмүлгөн болот. Ал аял барып мүрзөгө жабышып жатып алып, баланчам түгүнчөм деп аябай катуу сабырсыздыгын көргөзүп, ошончалык кыйналып жаткан болот. Пайгамбарыбыз барып, сабыр кыл, ey Алланын бендеси деп айтканда, жанакы аял мындайча айтканда бизче которгондо чоголчу нарга деген сөз сүйлөп коет. Пайгамбарыбызды көрбөгөн абалда албетте. Барчы нарга сен аякынан билмек элең, жол нарга жолуң улай бер деген сөздү сүйлөп коет. Пайгамбарыбыз сабырдуу адам болгонда унчукпай кетип калат, караңыз. Анан аял өзүнө келгенде көргөн адамдар айтат: "Эй, сен кимге сөз сүйлөп койгонуңду билесиңби?" дейт. Жанагы аял билгенден кийин пайгамбарыбыз экендигин аябай катуу өкүнүп, кылган ишине бушайман болуп, пайгамбарыбызга барып айтат. "Кечирип коюңуз, сиз экендигин билбепмин" дегенде пайгамбарыбыз айтат: "Ас-сабру айнда садаматил ула." Сабырдуулук бул биринчи кыйынчылык түшкөн убакта болот деп айтат, караңыз. Адам жайбаракат отурган убакытта сабырдуулук кыла берет экенбиз бардыгыбыз. Ал эми сиз айткан ошол окуялар, учурлар келгенде, анан сабырдуулук бизден талап кылынат экен да. Ачуулук бетке чыгып кеткен. Ошол убакытта мисалы орзо туттуңуз, ачка болуп бардыңыз үйгө, мисалы ошол маалда тамак даяр эмес. Ошол маалда ойлошубуз керек да биз. Сабырдуулук мына ушул жерде мен көргөзүшүм керек депчи. Ушунча уккан баяндарым, аят хадистерге мына амал кылыштын убагы мына азыр келди деп биз ойлошубуз керек да. Ошол маалда сабырдуулук кылып, ачуубуз чыгат чындыгында. Ачуубуз ошол маалда карманып, сөзүбүздү, тилибизди тиштеп, бир аз чыдап койсо өтүп кетет ал дагы убакыт. Ошол маалда аял дагы, эркек дагы ошол кыйынчылык келген маалда карманганга аракет кылышыбыз керек биз. Жол тыгындарында дагы мисалы биз урматтап сыйлашыбыз керек.
мисалы сиздин бара турган жериңиз зарыл болуп атса, мисалы шашыш болуп атсаңыз, бул жакта сиз турган адамдар, алар жөн жүргөн жери жок алар. Алардын иши сизден дагы зарыл чыгар мисалы. Алардын иши сизден дагы эртерээк барыш зарыл да. Өзүңүздү эле ойлоп, бул жактагыларды тоготпостон барып, алдыга барып алып, светофордун түбүнө барып алып, кирип кетейин деп, аны дагы кыжалат кылып, бул жактагыларды нааразы кылып, антип сабырсыздык биз кылбашыбыз керек. Ошол маалда катарыңызга эле туруп, сабырдуулук менен эле убактыңыз келген анан өтсөңүз, ошондо сиз сабырдуулардын катарына кошулган болосуз. Ошол маалда анан сабырдуулукка бериле турган сооптурга анан ээ болот экен да адам. Жөнөкөй жүргөндө угуп, деп туруп эле, кыйынчылык келген маалда биз өзүбүздү сабырсыздардай алып жүрүп койсок, анда бул сооптурга биз ээ болбой калуу коркунучу бар. Алла ыраазы болсун. Апакырач, мынакей кээде жанагындай жол кырсыктарынын болуп калышы дагы ошол сабырсыздыктан эмеспи? Анткени баягы кээде бир жерге шашып, жана жол ылдамдыкты көбөйтүп, андан кийин алдыга барганда ошо жанагындай кырсыкка кабылып, өлүмдө дуушар болуп калган учурлар да бар да. Анан баягы кээде маалыматты дагы тактабай угуп алып, анан жанагындай өлүм бири-бирин баягы курбандыкка чалып өлтүрүп койгондор учурлар да болуп атат мисалычы. Ошолордун баардыгы тең сиз айткандай биринчи даражадагы ачуу келгенде балким кайдыгерликтен дагы болуп калбайбы? Билбестиктен десек. Туура айтасыз. Адам сабырдуулук деп айтып атпайбыз азыр биз. Сабырдуулук деген сөздүн мааниси бул бир маалымат уктуңуз. Бир маалымат уктуңуз же бир ишти кылуу алдында турасыз, ошол маал адам өзүнө карманып коюш керек да адам. Маалымат уктуңуз, бир аз сабырдуулук кылсаңыз, анда маселе жакшыга чечилип кетет да. Сабырсыздыктын айынан ошогон жаман нерсеге алып барып коет. Бул адам сабырсыздык кылып, тезирээк жетейин деп ылдам жогору көргөзгүч менен айдап бара жатып, канчалык адамдардын майып болуусуна, дүйнөдөн өтүүсүнө себепчи болсо, бул адам анык жооп берет. Бул адамга ошол сабырдуулук деген маселеге ошол сыпатты жакшы аткарып койгондо, ошончо кыйынчылыктарга бул кириптир болмок эмес да, бул Кудай сактасын. Ошондо жана сиз айткандай биз сабырдуу болушубуз керек. Биз өзгөчө могул азыркы заманда биз могул маалымат каражаттарын, телефон, башка нерселерди көп колдонуп аткан убакытта өтө сабырдуу болушубуз керек. Угаарыбыз менен, көрөрүбүз менен дароо маалыматтар тактабай туруп бөлүшүп койсок маалыматтарды, анын натыйжасында бирөө аялына талак берип таштады, бири-бирин өлтүрүп койду, башка нерсе кылып таштады, баардыгына сиз себепчи болосуз. Сабырдуулугуңуз, сабырсыздыгыңыз себептен сиз себеп болуп калып атпайсызбы биринчи орунда? Сиз күнөөкөр болосуз. Ошондон сабырдуулукту жашообуздун баардык тармагында колдонушубуз зарыл болуп эсептелет. Алла ыраазы болсун. Абакырач бүгүнкү биздин студиябызга келип, сабырдуулук боюнча абдан бир маанилүү маек кылып бердиңиз. Кудай таалам сиздин дагы ишиңизге ийгилик берсин. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мусулман туугандар, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын куттуу студиясында биз бүгүн сабырдуулук темасында сөз кылдык. Эфирдин жүрүшүндө мынакей өзүңүздөр да күбө болдуңуздар. Ажыкем айткандай, мүмкүн болушунча ошол биринчи ачуу келгенде сабырдуулугуңузду көрсөтүп, эгер багы аалымдарыбыз айтып коет го, ачууң тарабай атса отур, даганда тарабаса дарат алып кел, жат деген сөздөр бар. Ошолордун баардыгын тең колдонуп, мүмкүн болушунча сабырдуу бололу, анан буюрса Алла Тааланын белегине ээ болобуз. Эмесе кийинки эфирлерден көрүшкөнчө, жараткан Алла Тааланын амандыгында болуңуздар.